Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде Маанилүү Маек, студияда мен Мурат Жолкеев. Бүгүн биздин студияда биз келген кадырлуу коноктор менен Кыргызстандагы 2 күндөгү бери болуп жаткан окуяларга өз баабызды, өзүбүздүн ой пикирибизди билгизип көрмөкчүбүз. Ал жөнүндө бизге Чүй облусунун ардактуу аксакалдары жана ошондой эле коомдук ишмерлери айтып бермекчи. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Шаршенов Ормон Шаршенович, легендарлуу парламенттин депутаты, урматтуу Ормон агай, студиясына кош келиптир. Саламатсызбы? Жана ошондой эле Чыныбаев, Адамкалы Чыныбаевич, коомдук ишмер. Адамкалы агай, саламатсызбы? Жана ошондой эле Күчүков Самарбек Айдарбекович, Айдарканович, студиясына кош келиптир. Саламатсызбы? Сөзүн башында айтып өткөндөй эле, бүгүнкү тема мынакей 2 күндөн бери Кыргызстандагы болуп жаткан мына окуяларга байланыштуу болмокчу. Сиздер баягы Чүй облусунун ардактуу атуулдары, аксакалдары катары, коомдук ишмерлери катары ушул иш аракеттерге жана азыркы окуяларга кандай баа бермексиздер жана мунун келип чыгышы себептери эмнеде? Негизи ушул себептерине кайрылсак, анткени биздин мамлекетибизде ушуну менен 3-чү жолу төңкөрүш болуп өттү. Муну ар кандай сөздөр менен де тиги революция болду, тиги болду атат. А биз баарыбыз билебиз, революция деген бул конституциондук стройду менять, өзгөртөт. Бул жалпы да акчаны өзгөртөт, жиликти өзгөртөт, кийимди өзгөртөт. А биздики накта төңкөрүш болуп калды. Биз саясий могул кыймылдардын, өзгөчө саясий партиялардын ар убакта биздин төңкөрүш шайлоодон кийин болуп атат да. Шайлоо буга түздөн түз таасирин тийгизип коюп атат. Шайлоого келердин алдында сөзсүз түрдө биздин элибизде, журтубузда элге, журтка бир жагымсыз адат пайда болуп калды. Ал өзүнүн тууганчылыктарын, өзүнүн жердештерин, өзүнүн куда сөбөктөрүн барын кызматка койгондуктан жана мыйзамды өзүнө ыңгайлап бургандыктын негизинен таарыныш чыгып, эл көтөрүлүп, жаштар башкага чыдайбыз, жоксулукка чыдасак дагы мындай бизди басмырлоого чыдабайбыз деп көтөрүлгөн себеби ушул болду. Бүгүнкү күндө биз жалпы фактынын алдында турабыз. Ооба, төңкөрүш болуп өттү. Бийликти алабыз дегендер алды. Молодцы, жакшы. Бийликти алгандан кийин эми тынччылык менен бөлүшкө келгенде мына чырушул жерден башталды. Анткени бул жерде ар бир партиянын, 16 партиянын кызыкчылыгы ал жеңилдик деп унутулуп калган жок. Ал ошол 16сы тең азыр бийликти бүгүн кайта баштан передел кылып бөлүп алганга даяр болгондугу бизди тынчсыздандырып, ошол себептен бери келип отурабыз. Себеби дайыма төңкөрүш, дайыма коогалаң Чүй областында болгондуктан биз Сокулук районунан болобуз. Ошондуктан Сокулук менен Аламидин райондору Бишкектеги болуп аткан окуялар түп-түз биздин өзүбүздүн жан дүйнөбүзгө таасирин тийгизбей койгон жок. Биз кайдыгер карап тура албайбыз. Анткени болсун, бийликти алсын, бирок талкалоого эмне болуп атат? Өрттө эмне болуп атат? Жарадарлар бүгүн 500ге жакын жарадар жигиттерибиз жарадар болду. Ошонун ичинен 187си азыр травматологияда жатышат. Булардын энеталары, булардын жакындары, булардын жолдоштору, булардын туугандары ызылдап турат азыр. Ушундай ызылдап турушат азыр. Биз биякта балдарыбыздын жанын сактап калалы деп атсак, булар бийликти талашып, улам бир райондун барып туруп акимдерин кубалап чыгып, анан экинчиси келип эртеси күнү аларды кууп чыгып, экинчиси отуруп калып, биз дегенде ойлодук да, булар келди, өздөрүнүн комитетин түзүштү. Ошол комитеттин кишилери барып туруп, ошолор өздөрү бийликке коюп аткан экен десек, жок. Кимиси көбүрөөк балдарды чогултуп келсе, ошолор өздөрүнүн кишисин. Ар бир партия өзүнүн кишилерин алып келип алып, мына ол болот деп атат. Бийлик талашы болуп атат. Бийлик талашы эч убакта жакшылыкка алып келген эмес. Биз балдарыбыз кайтарлык. Неберелерибиз менен теңсиңер. Айланайыңдар. Заман силердики. Силер бийликти мыйзам ченинде турган бийликти кубаладыңарбы? Ооба, кубаладыңар. Алар ошого татыктуу болду. Алар кетти. Эми силер өзүңөрчө тытышпагыла да.
Өзүңөрчө анда биз мыйзам талаасына келишибиз керек. А мыйзам талаасында кайсыл убакта келебиз? Эгерде биздин качып кеткен мурунку ажообуз өз ыктыяры менен мен мага чыдаганыңарга рахмат, мен да силерге ыраазымын деп арыз жазып бермейинче мыйзам талаасына багыт ала албайбыз биз. Ошондуктан айтып атам, мен президентке да кайрылат элем. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз мени жакшы тааныйсыз. Мен да сизди жакшы тааныйм. Ошондуктан элдин атынан, журттун атынан Сара Өзөнчүйдү элим журтум десеңиз, жана жалпы Кыргызстандын элине борооруганыңыз үчүн болсо, сиз өз ыктыярыңыз менен арызыңызды жазып беришиңиз керек. Сиз арызды жазып берген күндөн баштап, ошол сааттан баштап мыйзам талаасы биздин мамлекетибизге орнойт. Алар кандай болот? Эл тагдырын алдыбы? Алышты. Эл тагдырын алгандар мына мыйзамды жакшы билген кандидат юридических наук, генерал-майор Муктабек Абдулдаев жогорку кеңешке деп кандидаттыгын көргөзүштү. Ошол мыйзамды алгандар. Эми ал юрист болгондуктан ал мыйзам талаасына бүгүн түшүш үчүн көп аракеттерди жасап атат. Ал түшө албайт эгерде сиз арыз жазып бербесеңиз. Өз ыктыярыңыз менен арыз жазып бериңизди күтөбүз биз сизден. Улуу элдин уулусуз, кулунусуз, улуу элге хан болдуңуз, падыша болдуңуз, президент болдуңуз. Кудай ошону сизге кут кылсын. Биз суранабыз сизден. Тезирээк сиз арыз жазып берип, өз ыктыярыңыз менен келсеңиз, элибиз журтубуз тынчалып, жана жарадар болгондорубуздун энаталары да тынчып, мамлекетибизге мындай мыйзам ченіндегі мейірімдік келет деген ойдабыз. Рахмат. Рахмат. Адам Калай, сиздин оюңуз кандай мынакей ушул окуяларга? Эмне себептер болду деп ойлойсуз? Бул жерде эми жаштардын бир чакырыгы болуп атат. Биз эскиден эч кимди жолотпойбуз деп. Жолойлу дегенде эле оюбуз жок. Бирок мамлекеттин келечеги биз абдан кыжылат кылып атат. Эмне үчүн дегенде туура Орман Шаршенович айтып кеткендей, акыр кетчү бийлик кетти. Бирок калган эл калып атабыз да. Эртеңкибиз эмне болот? Жашообуз кандай болот? Балдарыбыз, бакырабызга, небере чөбөрөлөрүбүзгө кандай мамлекетти биз калыптандырабыз? Биз абдан жүрөгүбүз ооруп атат. Ошон үчүн мен бир айтарым жаштарга. Кээ бир асыр эң жаман нерсе, кече күнү ошо мекеним Кыргызстан менен Биримдик партиясына акча ташып жүргөн жаш балдар бүгүн кайта ошо составыңарга кирип алып, кайта чаңгын чыгарып атат. Бул мен жакшылык менен бүтпөйт. Айланайындар. Бул жерде Орман Шаршенович айтып кетти, биз бекер айткан жокпуз, биз президентке да кирип чыкканбыз учурунда. Ушундай болот деп өз көзүн Сооронбай Шарипович кайта калып айттырбайт, биз жашыбыз келип калды. Ушул абалга келесиз деп өзүнө айтылган. Кандай нерседен, мынау нерседен кутулуңуз деп айтылган нерсени уккан жоксуз Сооронбай Шарипович. Эмне үчүн дегенде ушуга бараткан биз кызмат сурап, же өзүбүздүн бала бакырага бирдемеге эчтеке сурап барган жокпуз. Биз элдин келечегин, тынччылыгын сурап ошондо барды элек. Ошондо айтылган сөздү укканда бүгүн бул абалга келбейт болчусуз. Баягы башталган күнкү эле балдар 8ге күтүп атканда чыгып туруп, ушу көрүп атасыз, кандай абалга келип атабыз, мамлекет тынччылык үчүн шайлоону кайта жарасыз деп тапсаңыз, мына абалга келип бүгүн сиз берден элдин астында абалыңыз жаман болмок эмес. Ошон үчүн мына жаштарга айтарым, эйфорияга кирип алып эле жана кызмат бөлүштүң, силердин айрымыңар эмне болуп атат? Силерде келип алып эле биз кечтекен кереги жок, кыргызстын окат деп туруп, биздин кишибизди генеральный прокурор кылбасаңыз, биздин кишти губернатор кылбасаңыз деп жулнуп атасыздар. Болсун. Жаштар, келечек жаштар, силердике айланайын. Силер жеткиле. Бирок мындай жол менен барган бул жакшылык алып келбейт. Айланайындар. Ошо барып иштеп атканда, бирокта Ленин айткандай кухарка мамлекетти башкарат деген заман болгон. Ал заман бөлөк. Азыр мына астыга жылган заманда кызмат билмейинче менин оюм, жаштар болгула. Бирок кеңешип туруп, силер ар кимиңер чаржайып, ар кимиңер өзүңөр кимиңер көбүрөөк болсо, баягы ким айткан билеги күчтүү бирди жыгат болуп атасыздар. Силер баарыңар баш кошуп, комитет түзүп, бири-бириңердин сөзүн угуп, ошо лайыктуу жаштардан койсоңор. Мындай тилек менен чыккан партиялар менен өткөн жок. Мен дагы кап болуп аткан, айтып атпайм, мен бүгүн эле көрүп атам. Мен да ошо шайлоого аралашып калдым. Ошо жерден айтып аттым, биздин келечегибиз эмне болот? Көстүн карагындай сактайбыз деп эптеп жеткен эгемендүүлүгүбүздү анча-мынча бир
каралар менен олигархтар калдырып коебузбу, элге кайрылып аттык. Бул боло элек да. Мына бүгүн ага тилегибизге жетип, ал бийликти кетирди. Бирок эртеңкибиз эмне болот? Эфирге кирбесек. Мен оюм, кызмат алгыла, кызмат силердики. Ошо кызматты иштеп кете алсаңар, көзүңөр жетсеңер, мынау бүгүнкү мынандай саясат менен биздин чет өлкөдөгү мамлекеттер, биз бөлөк мамлекеттен жардамы жок, эч качан астыга жала албайбыз. Бирок ушинтип эле 3 жылда, 5 жылда бир чабышып отурсак, бизди ким карайт? Балдардын келечеги эмне болот? Ошон үчүн жаштар, айланайындар, бир оюңар болгула. Бирок биз баарыбыз душман эмеспиз. Карылардын баары, кече күн иштеп кеткен кишинин баардыгынын кереги жок деген. Бизди койгула жумушка, кылгыла дегенден алыспыз. Дагы кайталап, берсеңер да барбайбыз. Бирок бир сөз, ушу кеңеш сурап, мындай кылалы деп иштеп кете турган баланын жанына бирөөнү коюп туруп, тажрыйбалуу, кошоматчыл, ошо өзүнүн оокатын көргөн, же болсо бүгүн бир абдан жетекчи сүйлөп атат, жаштар силер деп, силердики. Бирок ошо сөз менен жагыңызга кереги жок. Жаштар, айланайындар. Карысы бардын ырысы бар деп коет. Кыргыз эли илгертен аксакалдарды сыйлап келген. Биздин тилегибиз мынча аракет кылдыңар. Ошо кылганыңар талага кетпесин деп атабыз. Элибизге тынччылык, бейкут жашоо келсин деп атабыз. Ошон үчүн мен суранарым. Ошо баарыңардын ичиңерде биздин балдар жүрөт. Мына кечен эле биз команда болуп жүргөн балдар 2 күн 3 күндөн бери ошака эмеге келип, дежурствого келип баарын сактап жүрөт. Анан кийин бир нерсе. Бизди мына Европада болуп атат, Арменияда болуп атат, бизге окшогон төңкөрүштөр, эмелер. Бир мык ордунан жылып, же болсо бир айнек сынган жок. Биздики жылынып кетип болбой эле мына биринчи күндөрдө кадимкидей кайталап бирдеме талкалаган. Айланайын. Ал дүйнөдө болбойт, оокатта болбойт, эчтеке болбойт. Андан бир дүйнөгө көрүнөлүчү биз кандай цивилизация, маданиятыбыз бар экенин, байыркы эл экенибиз. Бизде бирин бири уккан эл экенбиз деп. Кыргызда бир сөз бар. Өспөс элдин 1000 баатыры болот дагы бир жоокери болот деп. Өсөр элдин бир баатыры болот дагы 1000 жоокери болот деп. Бир баатырды шайлап алгыла, астыңарга салгыла, бир топпу же ошонун сөзүн угуп бир тартипке келсеңер, айланайындар. Биздин эптеп жеткен эгемендүүлүгүбүздү элдин астында айрыбызды кетирбей, талашпай, кеңешип туруп иш кылсаңар. Чоң рахмат. Айдарханович, сөз сизде. Мен энен айтат элем, бүгүнкү учурдагы трагедия бул жалаң эле кеткен бийликтин трагедиясы эмес. Бул бар жалпы элдин башына келген трагедия. Аны биз көрүп атабыз. Себеп дегенде азыркы глобализация, цивилизация мезгилинде бул биздин ички гана көбөйүү менен бүтпөйт экен. Мындан тышкы байланыштарга дагы таасирин тийгизеткен, жана дагы социалдык, жана да башка саясий дагы таасирин тийгизеткен да. Мына ушул өңүттө караганда албетте кырдаал абдан оор. Мен улуу ойчулардын аныктамасына келер элем. Хан мыйзам чыгарган менен хан мыйзам боло албайт деген. Мына ошол аныктама бүгүн көргөзүп атат. Биз билебиз да, мындан кийин мурунку ажоолордун мыйзамдарды кабыл алып, ошолорго кандайдыр бир чала мамиле кылып, же болбосо кандайдыр кызыкчылыктын кесепетинен бүгүнкү күндөгү акыбалга жеткен. Азыркы болгон трагедия ошондой болду да. Эми мейли ал жагы өттү го, келечекте ойлой турган болсок, кийинки мына азыр бийликке келебиз деп, же болбосо бүгүнкү күндө кандайдыр тез ыкма менен бийликти легалдаштырып алабыз дегендерди деле болгон мамилеси жана алардын баалуулуктары, ички сезимдери, Ормон Аксакал айтканда башка жака бурулуп кеткен болсо, жанагындай трайбалисттик же жеке кызык болсо, анда аларды деле ушул трагедия күтүп турат да. Бул өтө өкүнүчтүү фактор. Ошон үчүн берде кандай болгон күндө дагы бардыгынан акыйкаттуулук дегендей мыйзам талаасына келиш керек. Мунун чатактын негизги өзөгү бүгүнкү күндөгү эле көйгөй менен чечилген жок. Бул кандайдыр бир чен өлчөмүн ичинде келген. Анткени аксакалдар айтып атпайбы, жолукканбыз, айтканбыз, башкалар да айтты, массалык маалымат каражаттар айтты, тилекке каршы анын баары тең.
угулуп ага чара колдонгон жок, жыйынтыгы ушуга келди. Эми биягын айтканда азыркы бүгүнкү күндө кандай деңгээлде дагы бийлик башында тургандар же ошол мен ошо бийликти алдым дегендер дагы азыр жоопкерчиликти мыйзам чегинде алыш керек. Ошол мыйзам чегинде гана алганда анда алдыга кандайдыр бир туңуюктан жол тапканга мүмкүнчүлүк болот деп мен ишеним пайда болот. айтам да. Сизди улай эле ушул сөзүңүзгө суроо берет элем. Өзүңүз айтып атасыздар, мына бүгүнкү күндө ошо бийлик жаңы өкмөттүн курамдары түзүлүп аткан учурда кайсыл көйгөйлөргө же болбосо кайсыл орчундуу карап, орчундуу маселелерди карап, кандай адистерди, кандай кесипкөйлөрдү алып келиш керек? Негизи эле азыркы түзүлүп аткан жаңы өкмөттүн курамына кандай адамдар кетиш керек? Себеби кырдаал өзү көрүп атасыз, өтө эле оор. Мага берип атасыз суроonu? Өзүңүздөр бул көйгөйлүү маселелердин бири, анткени кийинки 30 жылдын ичинде биз адистерди издеген жокпуз. Биз байларды издедик. Биз олигархтарды төрөттүк. Олигархтар пайда болду. Олигархтарга канчалык акча көп болсо, ал ошончолук акчага кайта кызыгуу пайда болуп, эл калып кетти. Элдеги руханий байлык калып кетти. Баалуулуктар калып кетти. Адистиктерди бияка кой. Мына кечеүнкү февралда, мына быйылкы жылдын февралындагы башталган эле коронавируста докторлордун, медицинанын башында фармацевт туруп калгандын көрүнүшү, бул көрүнүш элдин канча кыргынга алып келди. Фармацевт, ал врач эмес, ал организатор эмес, ал врач, ал доктор. Бир багыттагы доктор. Ап келди дагы бул партиянын кызыкчылыгы үчүн деп коюп койду. Ал партиянын кызыкчылыгы үчүн отурду, а элдин кызыкчылыгы кырылып калбады. Эмне болуп барып, тимиле ызычы түшүп барып, көчөдөн нан ташып калбадык бул баарыбыз тең. Демек, адистерди тандаганда мамлекетти алып кетиш үчүн ар бир багыт боюнча, финанса багыты, айыл чарба багыты, промышленность багытында бер жагы 10 жыл иштеген адистер келиш керек. Тажрыйбалуу. Ансыз кайра эле биз ушул тас кепибизге келебиз. Дагы бир нерсе бар. Бу Ромбайк айтып аткандай, биздин эң чоң жаңылыштык ушу. Мына партиялардын баары өтсүн парламентке. Закон кабыл алсын. Бийлик бөлүштүрбөсүн. Бийликти партияга тартабыз деп отуруп, тажрыйбасы жок. Ошол биздин партиядан болсун. Ушу биздики деп туруп, мага момундай кызмат кылган, мен шайлоонун убагында мен ушун, болсо менин жердешим, менин тууганым, менин жээним клан боюнча келип алган партиялар бар да. Кайнажасы экен, жээн экен, тиги министрге чейин жеткизишти. Бул жакшылык алып келбейт. Анан мына жаштардын бир эмеси. Мына бүгүн кылган эмгеңердин баарын кылдыңар. Бирок рахатын бөлөк элдер көрө турган абалга жетип калган жатпайсыңар. Эми үчүн дегенде ошо балдарыңар деле ак ниет, жүрөгү таза, макул, элим деп атат. Бирок аны үчүн иш да билиш керек да. Бул мамлекет азыр саат сайын эмес, секунд сайын өзгөрүп атат. Ошону менен кошо жүрбөгөн киши, мисалы мен кызмат прилагать этип көрдү учурунда. Мен компьютер менен анча иштеген жүрбөйм, уят, ошо балдардан уят болоюн деп жол. А көп киши антпай, мага жумуш берсе иштейм деп эле жүрүнүп атпайбы. Жулунга эмес, мындай колуңардан келишинче ошо профессионал болсун ошо ишке. Анан кийин эң эмеси, мына жаштардын бир эмеси чыгып атат. Азыр байлардын баарын жок кылабыз. Бай жок болду деген бул мамлекеттин, бул туура эмес. Байдын түрлөрү бар. Ошо байлардын басып алып, законсуз жолдор менен кабыл алгандарды таап, далилдеп алгыла мамлекет. Бирок менен байгандары бар. Мына мисалы бир эле пример, мен мактайын дегенде, мисалы Салымбектин бир эмесин карап көргүлө. Жаманбы жакшыбы, биз эгемендүүлүк алганда эл эчтеке кыла албай калганда, жанагы чаршумкаларды көтөрүп аялдын баары дордой менен элди сактап калды. Бүгүн ошончу сен ошончу кылдың деп айтып барганда, мүмкүн андан кийинки жылыштып турган, бирок ошондой көп
маңдай тери менен тапкандар бар. Ошолордун баарын эле конфискация кылабыз деп илгерки раскулачивание кылганда 5 биринде бир жасып отуп кыргыздар 5 койлу колунда бар анча-мынча кишинин баарын кетирип жерип мына мамлекетибиз калыбызга көп жылга кетти. Дал ошол балга жетпесек болду. Да. Кайта кулдук сезимге барып калышыбыз мүмкүн. Сиз агай. Саат болсо мен бүгүнкү дүйнөнүн ажыдарынын улуу философу Конфуцийдин аныктамасына такалайын. Мен аныктамам керттик болуп калышы мүмкүн. Конфуцийга суроо бергенде император кантип мамлекетти ийгиликтүү башкарса болот деген 3 гана нерсени айткан экен. Биринчи күч армия керек деген экен, экинчи бере турган оокаттын казына керек деген, үчүнчү элдин ишеними деген. Император ойлонуп айткан, болуптур, мен кыскача айтайын, бирөөнү калтырыш керек, болуп калат, ушундай кырда бол дегенде, мен айтар элем элдин гана ишенимин калтыр. Адам заты жаралгандан бери элдин ишениминен чыккан бир дагы император, бир дагы эл башкаруу бир күндөй дагы бийлик башында тура алган эмес. Мына ошон үчүн мына кечээинки бийликке келгендер айтты. Биз элдин атынан келдик, элдин ишениминен келдик. Бул элдин үмүтү. Демек булар биринчи учурда ошол үмүттү акташ керек, ишенимин пайда кылыш керек. Анын ичинде көп нерселер бар. Экономикалык, социалдык, саясаттык, нравалык, моралдык жана да башка. Негизги ишенимдин өзүнө татыктуу болуш керек да, мен ошондой бейкуттук келеби деген үмүттү артар элем да. Мынакей азыр сиздерде жакшы мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Жалпы бизде бүгүн эле чүй гана жергес эмес, аймактардагы биздин дагы телекөрүүчүлөр көрүп атат. Жалпы кандай каалоо тилек менен ушу көрүүчүлөргө кайрылат элеңиздер? Урматтуу кыргыз калкы, урматтуу журтчулук, биздин башыбыздан өтүп атканды сиздер угуп да көрүп да балдарыңыздар айтып телефондордон дагы телевизордон да көрүп атасыздар. Бейкутчулук келиш үчүн биз бирибизди бирибиз уга билишибиз керек, бирибизди бирибиз сыйлай беришибиз керек, жана бирибизге бирибиз тирек болуп гонго үндөшүбүз керек. Анан кийин сен тоодон, сен таладан, мен тияктан, сен бияктан деп биздин азыр көчөдөгү бийликтин бутагын бөлүп аткандар азыр партияларда партиялаштар болуп бир бөлүктө бир 5-6 бөлүктөрү жүрөт. Коомдук күч болуп дагы бирөө жүрөт. Жердешчилиги менен дагы бирөө жүрөт. Азыр 7-8 бөлүктөн турган күчтөр бүгүнкү күндө ак үйдү тегеректеп жана ар кайсы офистерде күтүп отурушат команданы. Тияка келе калгыла десе 5-10 буска түшүп ошол жерге барышып, телевидениеге келе кал десе барып КТРга бара калып, же болбосо болсо бул Алато 24-ке келип, улам бир жерде баса калышып, өзлөрүнүн өтө коркунучтуу багытын көргөзүп атат. Жалпы элдерден кайрылат элек. Мен 80-ге келип калган кишимин. Мен улуу муундун аттарына кайрылам. Балдарга, неберелерге, жигиттерибизге, кыздарыбызга айланып кетейиндер. Сабырдуу болгула. Сабырдуу болсоңор, элибиз силерге ишеним артып турат. Ишен мыйзам жолу менен гана эртеңки күнгө аттангыла. Биз улуу элбиз деп каерде болсо айтып калабыз. Улуулугубуз ушу 6 миллион эл болгонубуз менен мамлекет болуп атабыз. Мен деген курттар 70 миллион ел бүгін мамлекетчиликке жете албай жүрөт. Ошо бизге келген Кудайдан берген ырыскысын колдон чыгарбайлы биринчиден. Экинчиден мен оюма кеткени ушу куттуу кыргыз элинен Ататүрккө окшогон, Гандиге окшогон жетекчи чыкпайбы? Бизге калган мурунку өткөн президенттерди качан сабак болот? Качан ушу мен таң калам, адамга канча керек? Баары эле жаштар мына 60-тын тегерегинде окуп калат, андан кийин 15-20 жыл бала бакырасына баарын кылып кетти. Ушу мен оюмда колдон келсе, ушу жүрөгүм, элим деген бир жаркын мүнөз адамдар ишке келсе. Анан кийин эң жаманы. Азыр мынакей бизде эң жаманы кыргыз эли урууга бөлүнүп, түндүк, түштүк. Бул деген жоймоюнча болбойт. Кыркулуу кыргыз эли түбүбүз бир эле кыргыз элбиз. Түштүк түндүктүн баары эле мен көп нерсени айтпай эле коеюн, бирок түштүк түндүктүн баары түбүбүз бир тууган. Анан кийин келгенде ушуга келе турган болсок, мына бүгүн эмеден учуп келип атышыптыр, келип алып кайта бир сөздөрдү айтып, муну менен биз мамлекетти жоготуп алдык, чоң эмесинде. Жаштар, силер биздин эски оору менен оорубагыла. Силерден сурообуз. Силер акыл эске багынгыла.
жердешчиликке, партиялаштыкка, келечекте бир анча-мынча кызмат алып, окат кылып карасаңар, кылган эмгегиңердин баары талага кетет. Ошон үчүн элим, аял кишилер, азыр эмне деп айтсаңар дагы бардык нерсени үйдө аялдар жок мамиле көпчүлүк чечилбейт. Бала бакыраңарды улам эле барып, улам ушундай кыргынга сала бербей, бир айтып, бир тартипке келип, бир ынтымакка келгенге чакырсаңар. Бир эл, бир журтпуз, түбүбүз кыргыз. Кыргыз элинин тетеги Энсейден келип, ушул жерге келип туруп, Энесайдан келип, ушул жерге эл болуп жашаган жерибизди бир кадырлап, түбүн сактап, мамлекеттүүлүк сактаганга аракет кылыңыздар. Биз бир элбиз, дагы кайта бир журтпуз, бир болуп бирге жүрөлү. Рахмат. Мен кайрадан улуу данышмандардын аныктамасына басым жасайт элем. Ачуу кыйкырык чыккан жерден адилеттикти ажыратып болбойт дешкен. Ошо сыңаруу азыр аксакал айткандай, пайгамбардан сахабалар кеңеш сураганда 3 жолу сабырдуу бол, сабырдуу бол, сабырдуу бол деген экен. Ошон үчүн азыркы кара туман каптап турган маалда ачуу алдырып, оңго жүгүрбөй, солго жүгүрбөй, адилет менен арамдын аралашып, жаман менен жакшыны аралашып турганда ошого себепчи болбой, бир аз тынчтанып, сабырдуулук кылып, акылдын чеги менен жүрөккө салсак, мына ошол айтылган улуу Манастын мурастарында калган баалыктарга жетеби деген үмүт зор. Урматтуу замандаштар, келгиле сабырдуу бололу, жүрөгүбүздү тынчайлы, өзүбүздүн гана жүрөгүбүздү эмес, өзүбүздүн туугандарыбызга дагы ошол жүрөктү сунуш кылалы дагы келечекти ойлоп. Анткени жашоо биздин гана жашоонун өмүрү менен чектелбейт. Келечек бизге калтырган ата-баба мурасты биз дагы ыйык сактап, биздин жанагы кийимибизде кийинки урпактарга да биз мурас калтыруу бул улуу милдет деп мен түшүнөм. Рахмат. Биздин бир кемеңгер айткан экен кыргыздардын. Таш ыргыттым тайыска, ташым чөкпөйт. Акыл айтсам, тентекке сөзүм өтпөйт. Кемеңгер кең акылын айткан менен, кемчентойбуз акылга салып өлчөйт деп жанын кейиткен экен. Урматтуу туугандар, урматтуу балдарым, урматтуу жердештер, ата-энелер, жанагы 500ден ашык жарадар болгон балдарыбыздын бардыгына, энаталарына мен кайрат айтар элем. Бардыгына мен балдарыңар айыгып кетет, үмүт кылгыла дейт элем. Кудайым ушундай апааттан сактасын бизди. Рахмат, урматтуу агайлар, урматтуу Чүй облусунун ардактуу аксакалдары, алтындай убактыңыздарды бөлүп бизге келип, мынакей жалпы Кыргызстандагы бизди көрүп аткан телекөрүүчүлөргө ынтымакка, биримдикке жана түбүбүз бир эл экенибизди дагы бир жолу баса белгилеп чакырып кеткениңиздерге, эң башкы сиздерге да ден соолук каалайбыз, ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин Маанилүү маек программанын соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламат болуңуздар.